2021 жылдын 29 апрель күнү Тажик Республикасынын Варух анклавы тарабынан Аксай айылында куралдуу кол салуу болуп, ошол күнү бул жерде 106 өрткө каршы куткаруу бөлүктүн имаратына дагы миномет куралдын огу түшүп, имараттын чатырына түшүп, 20 дана шиферди, анан бир стропила, анан мына бокстун айнек терезелерин талкалап кеткен. Кыргыз-Тажик чегарасына кырдаалга байланыштуу 2021 жылдын 29 апрель күнү эртең менен өздүк курамды айгай менен бул жерге топтоп, айылда элдерге коопсуз болгондугуна байланыштуу кооптуу болуп, элдерди райондук мамлекеттик администрациянын башчысынын буйругунун негизинде көчүрүү маселеси каралган. Ошонун негизинде өздүк курам менен бул жердеги элдерди, бала чаканы Баткен шаарына коопсуз аймакка чыгаруу боюнча өздүк курам менен бул жерден элдерди көчүрүп чыкканбыз. Ошол учурда саат 14 чамасында, чамасында бүткөнбүз. Анан саат 16:30 чамаларында бизге түшкөн маалымат боюнча, эгер Тажик тараптан биринчи кол салуу болгон учурда, биринчи чегара тозоту менен биздин өрткө каршы куткаруу бөлүгүнүн аскер бөлүк болгондуктан бөлүгүнө чабуул болот деген маалымат эшиткенбиз. Бизде эч кандай жанагыдайча курал жарак болбогондуктан, элдердин коопсуздугуна карай тургандыктан, башкармалык тарапка мен чыгып, башкармалык тараптан ушундай маалыматты айтсам, коопсуз аймакка убактылуу чыгып турула деген команда берилди. Ошол учурда бөлүктөгү бардык иш кагаздарыны, техниканы сыртка чыгарып жаткан учурубузда, ошол 17:05 минут калган убакыта, ошол учурда Тажик тараптан биринчи кол салуу болгон миномет мененчи өздүк курамды өмүрүнө сактап калуу максатында бул жерден коопсуз аймакка чыгарып алып кеттим. Техникаларды бирок алып чыгууга мүмкүн болгон жок. Ошол учурда Тажик тараптан атылган минометтин октоорунан биздин өрткө каршы куткаруу бөлүктүн имараттын чатырына түшүп, ал жерден бүгүнкү күндө 20 шифер, анан бир стропила, анан 10 квадрат метр айнек терезеси талкаланган. Өздүк курам жана техникалар жабыркаган эмес.